Жүрөк кармайт деп кооптонгондор эмнелерди билиши керек? Кардиологдун кеңеши. Жүрөгүм кармап калбасын деп кооптонгондор эмнелерди эске алышы керектигин дарыгер-кардиолог, медицина илимдеринин доктору Кирилл Куликов доктор Питер медициналык сайтына айтып берди. Адистин билдиргенине караганда, биринчиден жүрөктүн кармап калышына жеткирбөө керек. Экинчиден жүрөк оорудан улам жалпы абал начарлаганда бейтап туура аракеттерди көрүүсү зор мааниге ээ. Жүрөк кармап калат деген шектенүү жаралганда ооруну сездирбөөчү дарыларды колдонбоңуздар. Мындай учурда көп кыймылдап жана ойлонууда ашыктык кылат. Ошондой эле жагымсыз симптомдор болуп жатса, оору өтүп кетет же жата турайын деген да болбойт. Убакытты кетирбей тез жардам кызматын чакыруу керек деген дарыгер. Жүрөк кармашын кантип байкаса болоорун да айтып берген. Көкүрөк туш ооруйт, күйгөт, дем жетишпейт, ооз көгөрөт, алсыздык жаралат, өң кубарып, муздак тер чыгат, кооптонуу, тынчсыздануу сезими коштойт. Адис бул симптомдор адам өтө көп кыймылдаганда, кээде тынч турганда деле болушу мүмкүндүгүн айткан. Булак Спутник. Ашказан зарнасы адатка айланган учурда эмне кылыш керек? Оозго келген жагымсыз кескин кычкыл даам баарыбызга эле тааныш болсо керек. Анткени ар бир адам зарна илдетине жок дегенде бир жолу кабылат. Аз убакыттын ичинде арбын кыйноого салган зарнадан арылуунун жана анын алдын алуунун жолдору тууралуу бул жерден биле аласыздар. Зарна кызыл өңгөчтөгү, өзгөчө анын төмөнкү бөлүгүндөгү кыжылдоо сезими, карындан кычкыл суюктук кызыл өңгөчкө өтүп кеткенде оозго жагымсыз кычкыл даам келет. Зарна ашказан маңызынын кычкылы көбөйүп же төмөндөп кеткенде, туз кислотасы такыр жок болуп кеткен учурларда байкалат. Кээде адам өз нормасынан ашыкча тое жеп алганда же тамактанган соң сиңирбей туруп тезинен жатып алганда ашказандын ар кандай ооруларында жана кош бойлуулукта зарна пайда болот. Зарна адатка айланган учурда эмне кылуу керек? Эгер ашказандагы кычкылдуулук бат-баттан байкалып, жагымсыздык көп болуп, анда тамактануу рационунан зарнаны чакыруучу сарымсакты, цитрус жемиштерин, кычкыл алмаларды, куурулган майлуу тамактарды, алкоголдук ичимдиктердин ичинен кызыл винону, кофени, ачуу жана ышталган азыктарды чыгарып салуу керек. Зарнанын бат-баттан пайда болуусуна жалбыз даамдуу сагыздарда өбөлгө түзөт. Андыктан андай сагызды колдонуудан алыс болуңуз. Ошондой эле уктаардан 1-2 саат мурун тамактанууну адатка айланткан оң. Ал эми уктаарда башыңызды кичине бийигирээк кылып чалкаңыздан жатыңыз. Зарнадан арылтуучу элдик ыкмалар. Сода ашказандагы кычкылдуулукту тез арада нормалдаштырып, зарнаны ылдам басат. Ал үчүн 50 грамм жылуу сууга 1 чымчым ашкана содасын аралаштырып, аз-аздан ууртап баарын ичүү керек. Гречка. Алгач гречканы кызарганча кууруп алуу керек. Куурулган гречканы талкан сыяктуу майдалап күнүгө 1 чымчымдан 3-4 жолу жеш керек. Ошондой эле жумасына 2 ирет ачкарын гречка боткосун жеп туруу да зарна көйгөйүнүн алдын алат. Укроптун уругу. 2 чай кашык укроптун уругун майдалап чайнап суу менен жутуп коюу керек. Бул ыкма зарнадан 10-15 мүнөттө арылтат. Эгер уругу жок болсо, укроптун өзүн жылуу сууга демдеп ичиңиз. Сүт. Зарнадан кутулуу үчүн сүттү жылытып ичүү керек. Жылуу сүткө 1 чымчым ашкана содасын кошуп койсоңуз да болот. Ромашка гүлү. Ромашка гүлүнүн кайнатмасын дайыма ичип жүрүү зарнаны алдын алат. Капуста. Тамакка көп тоюп алуунун натыйжасында зарна боло баштасаңыз, капустанын 1-2 жалбырагын майда чайнап жеп койсоңуз, тамакты бат сиңирип, зарнаны жоет. Кош бойлуулуктагы зарна. Аялдар кош бойлуулукта зарнанын азабын көп тартышат. Айрыкча кош бойлуулуктун 13-14 жумаларынан баштап күч алып, айрымдарда зарна төрөткө жакын күчтүү болот. Бул учурда аялдын организминде өзгөчө гормон прогестерон иштелип чыгат. Ал бардык органдардын булчуңдарын бошотот. Алардын катарында кызыл өңгөч менен ашказандын булчуңдары да бошоп, кычкылтектин ашказандан кызыл өңгөчкө өтүшүнө тоскоолдук болот да, натыйжада зарна пайда болот. Ошондой эле кош бойлуу айымдарда зарна өтө тое тамактанган учурда, газдалган суусундуктарды ичкенде, кычкыл жер жемиштерди жегенде да жаралат. Буга кошумча денеге жармашкан кийим дагы кош бойлуу айымдарды зарнаны күчөтөт. Кош бойлуулуктагы зарна менен үй шартында күрөшүү. Зарыл учурда аздан болсо да чалкаңыздан жатсаңыз, зарнанын алдын алган болосуз.
кайгырып катуу ойлонуудан алыс болуңуз. Зарнанын алдын алуу үчүн көп эңкейе бербөө керек. Тамактанган соң 2-3 саатка чейин уктабай, таза абага чыгып сейилдеп басуу керек. Зарна башталганда бадамды майдалап, кыргычтан өткөрүлгөн сабиз менен аралаштырып жеңиз. Бир күндө 4 жолу тамактанаарга 15-20 мүнөт калганда 1 аш кашыктан картошканын ширесин ичип туруңуз. Маалымат булагы Супер KG. Ашказан оорубасын десеңиз, идишти горчица менен жууңуз. Азыр атайын каражаттарсыз идиш жууй албайбыз. Интернеттеги маалыматтарга караганда, ашказан ооруларынын 50-60% идиш жуугуч каражаттардын курамындагы кошулмалардын кесепетинен пайда болот. Алар чайкаганда таза кетпей, идиштерде калып, тамак аркылуу ашказанга кирет. Илгери апаларыбыз идиш аякты ысык суу, сода же кум менен жуушчу. Ашказан оорусу да сейрек кездешчү. Ал эми азыр кары жаш дебей ашказан оорусу менен жабыркашат. Албетте мунун баары бир гана идиш жуугуч суюктуктан эмес, экологиянын да таасири болушу толук мүмкүн. Деген менен сактыкка кордук жок. Идиш жуугуч суюктукту кургак горчицага алмаштырууга болоорун билесизби? Сиз ошондой эле башка күнүмдүк кырдаалдарда кургак горчицаны кантип колдонууну төмөндөн билсеңиз болот. Идиш жуугуч суюктукту алмаштыра алат. Идиштерди кургак горчица менен жуугандан кийин идиш жуугуч суюктуктан толугу менен баш тартышыңыз мүмкүн. Анткени бул ыкманын негизги артыкчылыгы ден соолукка эч кандай зыяны жок. Идиштер оңой тазаланып, жылтырап турат. Ал көбүрбөйт жана сууга да үнөмдүү. Ал үчүн идишке ысык сууну куюп, ага кургак горчицадан бир аз салып, жуула турган идиштерди ошол сууга салуу керек. Суу бир аз муздагандан кийин идиштерди жууп, андан соң бир жолу таза суу менен чайкап коебуз. Идиштерде майлуу тактар кетип, айнек идиштер жалтырап калат. Ошондой эле 75 грамм кургак горчицаны ушундай өлчөмдөгү жылуу суу менен суюк боткосумал аралашма болгончо аралаштырыңыз. 2-3 сааттан кийин ыңгайлуу идишке куюп, кадимки идиш жуугуч сыяктуу катары колдоно бериңиз. Эгерде сиз күчтүү тазалоочу эффектти кааласаңыз, жогорудагы аралашмага 3 чай кашык сода кошуп койсоңуз болот. Кирди тазалоочу катары пайдаланууга болот. Кургак горчица майлуу кирлерди абдан жакшы кетирет. Өзгөчө ашкана майлыктарын тазартууга болот. Ал үчүн 1 литр ысык сууга 2 аш кашык кургак горчицаны аралаштыруу керек. Бул сууга ысык кезинде майлыктарды салып түнгө калтырабыз. Кийинки күнү таза суу менен гана чайкап алабыз. Бөлмө гүлдөрүн зыянкечтерден арылтууга жардам берет. Бөлмө өсүмдүктөрүн зыянкечтерден жана нымдуулуктан сактоо үчүн 1 чай кашык кургак горчицаны 1 литр жылуу сууга аралаштырып, 1 саат тыныктырып коюу керек. Андан кийин гүлдөр ошол эле суу менен суугарылышы керек. Эгерде зыянкечтер өсүмдүктүн сабагына жабышып алган болсо, аларга горчица аралашкан сууну чачуу керек.